УКМК дары-дармектердин баасын негизсиз жогорулашы менен олуттуу күрөшүү чечимин кабыл алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дары-дармектердин ашыкча баасы боюнча козголгон кылмыш иштерин териштирип, бааны төмөндөтүү боюнча иш-чараларын пландап иштеп чыгууда. Бул тууралуу мекеменин басма сөз борбору билдирет. УКМКнын жана министрлер кабинетинин мекеме аралык жумуш тобу аныкталган маселелерди талдоодо, ошондой эле бирдиктүү мамлекеттик стратегия иштеп чыгууда жана дары-дармектердин баасын төмөндөтүү жана жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча натыйжалуу чараларды көрүүдө деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле учурда параллелдүү түрдө фармацевтикалык компаниялардын тобуна дары-дармек импорттоочуларга карата сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Бул компаниялар контролдоочу мамлекеттик органдардын айрым кызмат адамдарынын макулдашуусу жана патронажы менен салык төлөөдөн качуу үчүн импорттук дары-дармектин чыныгы баасын жашырып, дары-дармектерди сатууда баанын болжолдуу экендиги аныкталган. Эске сала кетсек, буга чейин аталган кылмыш ишинин алкагында саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу кызматкерлери жана фармацевтикалык компаниялардын кызматкерлери кармалып, УКМКнын төргөө абагында киргизилгени маалымдалган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Азизбек Келдибеков эч кимге учак сатпаган ар намыс лидери Кулов Эми Мырзахматов менен бирикти. Өмүрбек Бабанов премьер-министр кезинде Атамекен партиясынан Болот Шерниязовду мародерсуң дегенге чейин барган. Ал Бабановго 2 ок жөнөтүп, эгер мародер экенимди далилдеп берсең, мен атын өлөйүн. Эгер далилдей албасаң, сен атын өл деген. Бабанов далилдеп бере алган эмес, бирок тирүү жүрөт. Кулов эгер тиг укчмалардын бир винтигин сатсам, анда атын өлөйүн деп курултайда какшаңда. Анда учактарды ким сатты? Бул тууралуу журналисттик иликтөөлөр уланып жатат. 2015-жылы Атамекен партиясы менен бирге чыккан Мелис Мырзахматовдун көчүгү жер жыттабай, шайлоо алдында чумун куюн болуп партия издеп жүргөн. Балким сыныктын башкасы жугат дегенди Текебаевдин ушунусу жугуп калгандар. Анын Атамекен партиясы менен 2015-жылы түзүлгөн коалициянын иши бүттү окшойт. Мырзахматовдун улуттар биримдиги эми ар намыс НТПК элдик көзөмөл, мекен сакчысы партиялары намыс жана тартип аттуу коалиция түзгөнү белгилүү болду. Ар намыс партиясынын лидери Кулов Мырзахматовдун алдында корголодуу же Мырзахматов Куловдун алдында корголодуу ким билет. Бул коалицияга Мелис Мырзахматов, Феликс Кулов, Артур Медетбеков, Дмитрий Федоров жана Кубанычбек Искендеров келе жаткан парламенттик шайлоодо жеңишке жетүү үчүн биригишти. 2010-жылдын 7-апрелинде бийлик кулаган соң Кыргыз элинде дагы бир баатыр пайда болгон. Бул баягы эле Феликс Кулов эле. Анын амбициясы кайрадан тынч жаткызбай, Москва Астанага чейин алып учуп жөнөдү. Бир гана чындыкты айтып коюшубуз керек. Ушундай алкеш-чалкеш заманда каяка баштарын батырарын билбей, ар намыс партиясына Кыргыздын мыкты чыкмаларынын бир тобу чогулган. Ошолордун кадыр баркынан улам ар намыс партиясы парламенттик 5% чектен өтүп келген. Бирок парламентте келген соң бири-биринин көчүктөрүнө суу куйган башкы суу куяр Акылбек Жапаров эле. Арине, баягы эле Куловдун амбициясынан улам 2015-жылы кайра келүүгө бул партияга мүмкүнчүлүк болгон жок. Эми болсо парламенттик шайлоо алдында коалиция түзгөнү Мелис Мырзахматовдун алдына барышты. Жертиң Шармамыттын сөзүн жазган Азизбек Келдибеков. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Эрулан Кокулов, мени сатылдың дегендер өз башым өзүмдө. Ынтымак партиясы менен депутаттык каттанган журналист Эрулан Кокулов өзүнүн дарегине айтылган сындарга видео кайрылуу аркылуу жооп кайтарды. Азыр менин колдоочуларым 3 тарапка бөлүнүп калды. Биринчи тараптагылар сатылдың деп мени жаман көрүп калгандар, экинчи тараптар жөн эле койсоң болмок. Үчүнчү тараптар мени туура түшүнүп колдогондор. Мен мындай чечим чыгарышты өзүм жакшы билем, деди Кокулов. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Билимдүү ошол эле убакта атына затына кыл жукпаган таза адам издесеңер, мына ушул Медералиев деген жигит. Бул жигитти ошончо билим менен эмне үчүн бийлик кызматтарына чакырышпайт деп таң калып келгем. Ошол эле убакта Музоонун атасы 11,5 литр сүт берет деп букаларына сүт чыгарып жиберген министр, премьер-министр деген сөздү туура жаза албай, премьер-министр деп кашайган спикер, маршруткага түшкөндө намыс көргөн депутат, коргоошундун дарысын көтөрүп Кыргыз медицинасын дүйнөгө шерменде кылган дагы бир министр. Кыскасы, каяктагы макалё-сакалёлорду эле жүрүшпөйбү, биздин тагдырыбызды чечебиз дешип, колдорунан келбеген жүктү моюндарын артышып алышып. Мына ушул жигиттин кайсы бир партия менен шайлоого барарын окуп калдым. Кайсы бир партия барбасын, бирок бул жигитти шайлашыбыз керек. Тааныбасак деле өзүбүздүн улубуз болбосо деле, жертешибиз, жакыныбыз, тууганыбыз эмес болсо деле, башкалар окшоп тараткан акчасы деле жок болсо деле, чистый совесть менен Медералиевди шайласаңар адашпайсыңар деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Жээнбеков шайлоого катышуу үчүн БШКга келди. Абакта жаткан Равшан Жээнбеков парламенттик шайлоого катышуу үчүн арыз жазганын айтып, борбордук шайлоо комиссиясынын имаратына кирип кетти. Анын жазыларды аткаруу кызматынан атайын унаасы алып келди. Бул туурасында жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Буга чейин анын суранычын БШК орундаткан эмес. Сот макул болгон. Равшан Жээнбеков бир мандаттуу округтун шайлоого катышаарын билдирген болчу. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин.
Акылбек Жапаров кымбатчылыкты көзөмөлдөй албайбыз, дүйнө жүзүндө баалар өсүүдө. Вице-премьер-министр Акылбек Жапаров өлкөдөгү учурдагы экономикалык абал боюнча энергетикалык кризис, азык-түлүктүн кымбаттоосу жана салык кодекси, көмүр менен камсыздоо, бюджетти толуктоо боюнча Кактус медиа сайтына пикирин билдирди. Жакында өкмөт тарабынан коомчулукка сунушталган кыргызстандык 2021-2026 жылдардагы кыска мөөнөттүү өнүгүү стратегиясына мамлекеттик кризистик мезгилде бардык социалдык милдеттенмелердин аткарылышына дагы бир жолу кепилдик берет. Бул пенсия, бюджеттик кызматкерлердин маянасы, жөлөк пулдар өз убагында толугу менен төлөнөт дегенди билдирет. Кыргыз Республикасынын Улуттук банки бюджетке кирешесинин мөөнөтүнөн мурда 2,5 миллиард сом которгону тууралуу акыркы маалыматта эске алуу менен бүгүнкү күндө мамлекеттик казынанын толтуруунун абалы кандай? Мамлекеттик бардык социалдык милдеттенмелерин аткарат жана аларды өз убагында жана толук көлөмдө аткарат. 9 айдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик бюджетке 146,3 миллиард сом суммасында түшүүлөр пландаштырылган. Бүгүнкү күндө иш жүзүндө 151,7 миллиард сом түштү. Башкача айтканда 5,4 миллиард, анын 2,5 миллиард Улуттук банк мөөнөтүнөн мурда которгон акча. Пландын ашыкча аткарылышы эмнеден улам болду? Ашыгы менен аткаруу биринчи кезекте салык администрациясынын жакшырышына байланыштуу. Бул бүгүнкү жаңы салык саясатын жана бизнес процесстерин санариптештүүнүн алгачкы жыйынтыктары. Бул кассалык аппараттарды, электрондук эсеп фактураларды киргизүү салык базасын көбөйтүү. Бүгүнкү күнгө карата чакан жана орто ишканалардын 70%дан ашыгы катталган жана чарбалык субъекттердин жайгашуусунун электрондук картасына түшүрүлгөн. Бул иш башталганда жайдын башында мындай ишканалардын 30%дан азы СТСте катталган. Башкача айтканда чогултулган салыктарды көбөйтүү менен гана бюджетке кошумча 3 миллиард. Кошумча чыгымдар барбы? Биздин өлкөнүн бюджети тең салмактуу. Биз тапкан акчабызды ошончо сарптоого туура келет. Бирок күтүүсүз кырдаалдар чукул чараларды талап кылат. Бул шашылыш каржылоону билдирет. Пландан тышкары эмнеге акча коротконубузду карабайбыз? Быйыл кургакчылык болуп, буудайдын баасы 40%га көтөрүлдү. Мамлекет тез арада Россия менен Казакстандан 1,5 миллиардка буудай сатып алды. Суунун аздыгынан токтогул кесинин толтуруу көйгөйлөрүнөн улам энергетика тармагына кошумча 2,3 миллиард. Анын ичинде жылуулук электр борборуна көмүр сатып алууга бөлүнгөн жана бул жерде эч кандай көйгөй болбойт. Бул жылуу жылуулук электр борборунун жылуулукту өндүрүүдөн жана көбүрөөк электр энергиясын иштеп чыгаруу үчүн иштери күтүлүүдө. Эл чындыкты билсин. Журналисттен мага демектен спрут даярда, бул жолкун туура эмес. Алгач салам кесиптешим Ыдырыс Исаков ойдолук тутпой же сенин журналистканын этикасына кирбеген манераңдай колубузду көрүнгөн тарапка кесе берген айта турган оюмдун өзөгүн айтайын. Чейрек кылым журналистиканын ландшафтында жүрсөм да буга чейин бир да кесиптешиме сага айта тургандай пикир жаралган эмес менде. Төмөндөгү айтчу пикирим сенин жакында YouTube'дагы өздүк каналыңа жарыялаган кыргыз эл баатыры, Манас орденинин толук кавалери, академик, дүйнө тамшаган хирург, Пироговдун атындагы эл аралык хирургтер ассоциациясынын ардактуу мүчөсү, Гиннес рекорддор китебинин өз ишинде эң узак жыл иштеген хирург катары кирген жана да кайталангыс дарыгер Фридмандын колунан таалим алган, дагы сен эле салбаган же эле салгын келбеген планетабыздагы далайлаган саламаттуу медицинага тиешелүү абройлуу уюмдардын ардактуу мүчөсү жана анын колунан тарбияланып чыккан дарыгерлердин алды медицинасы өнүккөн деген Европанын бир катар өлкөлөрүндө, АКШда, Израилде, Орусияда жана могу эле кошуналарыбыз Казакстан менен Өзбекстанда үзүрлүү эмгектенип, ажал менен түрлүктүн ортосунда алышып, далайлаган адамдардын милдетинен айыктырып, алардын жаркын жашоодогу өмүрлөрүн узартып келе жаткан саламаттык сактоонун мыктыларын устаты 100 миңдеген адамдарды дарылап жашоосуна жашоо улаган Мамбет Мамакеев аксакал менен болгон журналистиканын этикасына түк сыйбаган акыйлашуң ушул ойлорумду жазууга себеп болуп турат. Кесиптешим, билесиң, билбесең билип ал. Кыргыз таалими жаралганы чөбөрөсүндөй болгон эме эч качан чоң атасына да, чоң кишиге да сенчилеп бирде туруп, бери караң, эми караң эн сыяктуу журналистикалык адаби диалектиде жок жаргондор менен 95-теги карыянын маңдайына отуруп алып чокчолоңдогонун көрбөптүрмүн. Анандай медицинаны сүйлөп күбүлдөп атасың. НХС эмне экенин чечмелей албай туруп, силерде операциянын көрсөткүчү төмөн экен, силерде 100% операция жасалыш керек болчу деп Мамбет Мамакеев аксакалды кошпогондо да ошол жерде отурган Эрнест Тилеков, Талайбек Акматов сыяктуу Кыргызстандагы мыкты хирургдарды акыл айтып айтканын өтө эле осол көрүндү. Талайбек Акматовдун атасы профессор Аманкул Акматов өмүрүнүн аягына чейин даркка кабылган адамдарды ажал оозунан алып калуу менен күрөшүп өткөн. Дагы бир жериңде Архимед Эврика деп кыйкыргандай, сөз ортосунда шаарда 100 журналист болсо бирөөдө басып келип менчелик кишепептир дегендей, өзүңдү башка кесиптештериңден ашепке бийик көтөргөнүн кесиптештериңди сыйлап бастык. Өндө көрүндү ушул айтканың. Дагы да 30 жылдан бери сизге сын айтылбаптыр деген таризде да бирдемелерди колурап кеттиң. Мунун да туура эмес.
ал кишиге далайсыңдар айтылган. Бирок сеникиндей орой укмада ооруп жаңыдан сакайып келаткан чоң атаңдан да улуу кишинин маңдайында колдору менен столду койгулагандай эмес, ал кишинин бирде туруп сен, бирде туруп сиз дегениңдей эмес, башкача тартипте айтылып келген сындар. Баарыдан да бир бүтүн элдин ой сезимине терс жана коркунучтуу таасир жаратуучу кыргызча айтпай эле коеюн ал сөздү, кыргызынан айланып кетсин ошондой ажырым. Разжигание межнациональной розни деген түшүнүктү козгопту атасың ошол жерде. Жердешиңиз Садыр Жапаров анакка мынакка деп. Масалык маалымат айдында жүрөсүңбү? Андай сөз оозуңа эле эмес, оюңа да келбесин. Каалап кетким келет сага. Эгер сен чындап эле деталдаштыра берсем сөз өтө эле узак кетчүдөй. Токтотоюн, сени мага кайра жооп бергиңин же саналаштардын арыдай ызылдап чыккан комментарийиңден деле кереги жок. Үзүлдөй иштериңди албетте сага ийгилик, бирок аксакал кишиге жасаган дараметиң далайларга эле эмес, кыргыз табиятына да жакпаган иш болгонун мойнуңа алып койгонуң. Эгерде кылымдардын боронунда миң чайпалып үзүлбөй чачырап жок болуп кетпегенин өзөгү болгон кыргыз элинин нарк наслин кайда салтын баалаган сыйлаган уулу болсоң, деп Кенжебек Арыкбаев өзүнүн баракчасына жазды. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.